Өлкө аймагындагы билим кабарлары менен таныштырып, студияда мен Айзада Мурзалиева, саламатсыздарбы? Бул чарылышта. Ош шаарындагы Бабур музыкалык театрында эне тил майрамына карата көргөзмө уюштурулду. Мектеп окуучулары ата мекенди коргоо күнүнө карата аскердик даярдык боюнча күч сынашты. Венгриянын жогорку окуу жайларына өтүү үчүн талапкерлер тандалды. 19-20 февралда президенттин алдындагы башкаруу академиясында магистратура жана докторантура программалары боюнча Венгриянын жогорку окуу жайларына тапшыруучулар үчүн аңгемелешүү болуп өттү. Алдын ала тандоого жалпы 126 талапкер катышты, 12 адам аңгемелешүүгө келген жок. Конкурстук тандоону өткөрүү үчүн курамы 5 адамдан турган уюштуруу комиссиясы түзүлдү. Алдын ала тандоонун жыйынтыгы менен чыгарылган жалпы рейтингдеги алгачкы 30 талапкер негизги тизмеде сунушталат. Андан кийин 12 адам резервке кошулат. Ал эми докторантура программасы боюнча 15 талапкер негизги тизмеде сунушталат. Кыргызстандыктар үчүн Венгрия өкмөтү 2020-2021 окуу жылына карата 75 гранттык орун бөлгөн. Белгилей кетсек, 17-18 февраль күндөрү бакалавриат программасына талапкерлерге компьютердик тестирөө өткөрүлгөн. Чыгарылган жалпы рейтинг министрликтин сайтына жана Facebooktагы баракчасына жарыяланган. Кыргызстан элинин ассамблеясынын Ош облусунун Түштүк региондук этникалык кыргыздар ассоциациясы түзүлдү. Аталган уюм алгачкы иш-чарасы катары бүгүн 21 февраль күнү Ош шаарындагы Бабур музыкалык театрында бүткүл дүйнөлүк эне тил майрамына карата көргөзмө уюштурду. Биз бүгүнкү күндүн шарапаты менен 7 этностун Ош шаарында эң көп жашаган 7 этностун атайын тилдеринин эне тили боюнча көргөзмө уюштурдук. Шаарыбызда 21 мектеп катышты буга. Ошол кайсы мектепте кайсы улуттун өкүлү көбүрөөк жашаса, окуса, иштесе, ошол өкүлдөрдүн чакырып туруп, чыныгы көргөзмө кылып аракет кылдык. Андан сырткары өзүңүздөр көргөндөй, мына Түштүк чергесиндеги этникалык кыргыздардын дагы уюмунун жаңыдан каттоодон өтүп, мына ачылышы сыяктуу болуп аткан иш-чара болуп жатат. Бишкек шаарындагы Тоголок Молда атындагы номер 71 жалпы орто билим берүүчү мектеп-интернатында ата мекенди коргоо күнүнө карата иш-чара өттү. Анда аталган мектептин окуучулары Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейиндеги курсанттар менен аскердик даярдык боюнча таймашышты. Командалар спорттун бир нече түрүн көрсөтүү менен курал-жарак колдонуунун эрежесин да көрсөтүп беришти. Номер 71 билим берүү мектеп-интернатында өткөн бул мелдеште ата-анаштар аскер куралын чачып чогултушту. Эреже боюнча 18 секундта чачып, 20 секундта жыйнап бүтүш керек. Марш! Андан сырткары теннис, волейбол, баскетбол спорттук оюндар боюнча күч сынашты. Алдыбызда келаткан мекенди коргоо, ата мекенди коргоо күнүнө карата ушу шаарыбыздагы Дайыр Асанов атындагы аскердик лицейин чакырып, достук максатында ушу аскердик иш-чараны, андан сырткары сергек жашоо образын пропагандалоо максатында ушу иш-чараны өткөзүп жатабыз. Бүгүнкү ишибиз өзүнүн максатына жетип атат. Ушу келечек муунду ушу патриоттук сезимин күчтөндүрүү максатында, сергек жашоо образын чагылдыруу максатында ушу иш-чаралар бүгүнкү күндө мектебибизде эң жакшы натыйжасын берип атат десек болот. Данияр Үсөнбек уулу 11 класстын окуучусу. Автоматты чачып чогултууну үйрөнгөнүнө көп убакыт болгон. Андан сырткары спорттун бокс түрү менен машыгат. Айтымында Кыргыздын ар бир мырзасы спорт менен машыгып, мекенди коргоого даяр болуш керек. Мурда 5 секундага чачтымын, азыр болсо 8 секундага чачып калыпмын. Бул нерсе көптөн бери чачпаганга болсо керек деп ойлойм. Аталган мектептин окуучулары аскердик лицейдин окуучулары менен тең тайлаша оюн көрсөтүп, жакшы даярдык менен келгендери байкалып турду. Негизги максатыбыз бизде балдарга 10-11 класстарга армияга барганга психологиялык, моралдык жактан тарбиялоо, андан тышкары патриоттуулукка тарбиялоо, ата мекенди сүйүүгө тарбиялоо, патриоттуулукка тарбиялоо, ата мекенди сүйүүгө тарбиялоо. Ошентип оюндун аягында мектептин окуучулары 1 орун, ал эми аскердик лицейдин окуучулары 2 орунга ээ болушту.
Европада мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жаңы технология жүз берди. Ал эми Парижде режиссерлор үчүн кино фестивали чоң деңгээлде өтүп жатат. Бул тууралуу дүйнө кабарларында сөз болот. Америка өлкөсүнүн Парк-Сити аймагында көз карандысыз Санденс аталыштагы кино фестивали болуп өттү. Мында алардын 128 толук метраждуу жана 74 кыска метраждуу фильмдер. Алардын арасында көпчүлүгү сыйлыкка көргөзүлгөндөр Европа фильмдери. Документалдык дүйнөлүк фильмдерди тартууда режиссер Ирина Сылк жогорку сыйлыкка татыды. Анын эмгегинде эненин балдарына айтып берген баяны камтылган. Эта награда очень важна. Бул сыйлык мен үчүн абдан маанилүү жана биздин кинодогу каармандар үчүн биздин жалпы команда үчүн чоң белек. Өзгөчө менин өлкөм Украина үчүн да өтө чоң маанилүү белек. Фильмде согуш аймагында жашаган Анна жана анын 4 баласы согуш учурундагы өздөрүнүн жашоо көрүнүштөрүн киного тартып чагылдырган. Бул кино Берлинде өткөн эл аралык кино фестивалында да коюлган. Калыстардын чечими менен кийинки дүйнөлүк драма сыйлыгы менен ирандык режиссер Масуда Бакши сыйланды. Анын коштошуу түнү аталыштагы көрсөтүүсү тартууланды. Мында Мариям өзүнүн жолдошун кокустан өлтүрүп алып, өлүмгө тартылат. Анын жалгыз куткаруучусу анын кызы Мона экендиги фильмде камтылган. Бул фильм Франция, Германия, Швейцария жана Люксембург өлкөлөрүнүн колдоосу менен тартылган. Ал жакында бүткүл Европа кинозалдарында көргөзүлөт. Европа өлкөсүнүн белгилүү изилдөөчүлөр тарабынан түзүлгөн Футурист программасы баардык мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды Польшанын Познан шаарына чакырат. Познан шаарындагы атайын бала бакча тажрыйба борборунда. Бул жерге ден соолугу чектелген ар кандай оору менен жабыркап, кыймыл аракеттен артта калган балдар келип жардам алууга болот. Интернет буюму аталыштагы жаңы технологиянын жардамын адистер сунуштоодо. Мындай сунушка өз каалоосу менен келген Юстина Томчак да бар. 8 жаштагы баласына дайыма жардам керектигин айтат. Мен үчүн эң кыйыны дайыма бир адам үчүн даяр болуп туруу. Бул баланы күндө жуунтуп кийинткенден да кыйыныраак. Ал эмнени каалап, эмнеге муктаж болуп жаткандыгын түшүнүүгө тырышам. Жаңы технология мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелери үчүн чоң жардамчы болот деп ишенишет ойлоп табуучулар. Балдар бакчасындагы майып балдарга атайын видео көзөмөл орнотушуп, алардын ар кандай кыймыл аракетин топтоштуруп маалымат берип турат. Видео көзөмөл балдардын мүмкүнчүлүгүн чектөөсүз байкап турат. Мындан соң жаңы технология анын жүзүндөгү белгилерди байкап изилдейт. Мында анын кубанганын, кайгырганын, таң калгандыгын ар бир кыймылынан аныктап, атайын түстүү сызыкчалар менен көргөзүлөт. Жаңы системанын жардамында сүйлөй албаган балдардын эмнеге муктаж, алар эмнени каалап жаткандыгын билип, иш алып баруу бүгүнкү бардык ата-энелерге маанилүү экендигин бала бакча жетекчилиги айтып өттү. Оор дарт менен келген балдарды түшүнүп, аларды кароо абдан кыйын. Мындай жаңы технологиянын жардамында биз баланын каалоосун жакындан түшүнүп, анын дартына дабаа таба алабыз. Бул биздин бүгүнкү жасап жаткан ийгилигибиз деп ишенем. And the technology can help us to understand the person. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чарылышты жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.